Аны екпе қойсын. Неге екпе Ассаламу алейкум, Аламедин районының бағбандары, саламатсыздарбы? Утманды күнүңүздөр менен силерге бүгүн Багдават семинары менен келдик. Менин атым Абдулла Ташиевич. Мен Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Ошондой эле Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүү фондунун жетекчисимин. Биздин Борбор Азия Багбандар биримдигинин силерге көрсөткөн кызматы консультативный характерде болот. Биз азыр силерди туура багбанчылык кылууга мындай чакырып, үндөп, ошону силерге маалыматты туура жана таза жеткизип берип турганы аракет кылган биз акционердик коомуз да. Биз ошондой эми туугандар, азыр бардыгына рухсат берилип, үлүш жерлерге баг отургузгула деген рухсатты алгандан баштап кишилердин бардыгы арпа, будай жана жүгөрүдөн жатагандар бардыгы баг отургузууга киришип баштады. Эми баг отургузганы кириштик дагы, бирок баягы ошол багты кандай отургузабыз деген маселеге келгенде маалыматтын жетишпестигинде силерди адашып калбасын деп биз силерди багбанчылыкты туугандар интенсивный жазагыла деп үндөп кетебиз. Интенсивный багбанчылык бул бат мөмөгө кирүүчү мөмөлүү дарактарды отургузгула дейбиз. Эми ошону менен эле бирге азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр бир 20дан ашык фирма бардык дүйнөнүн 4 бурчунан көчөт алып келип сатып атышат. Ошол көчөттөрдүн арасында биз силерге сорт тандоо маселесин дагы коюп, ушул Кыргызстан боюнча бардык барган жерлерибизде ошо кышкы алманын 3 сортун сунуштап жатабыз, жазып алыңыздар. Эң биринчи бул кышкы алма болуп, Red Chief алмасын сунуштап атабыз. Red Chief бул кызыл алма, сактоо мөөнөтү дагы аябай чоң. Бул 8,5 ай холодильникте жата берет. Бул кызыл алма. Бул превосходдон дагы мындай кооз, анан вкусовой даамы дагы аябай жакшы. И крипсондон дагы сулуу алма да. Товарный вид аябай жакшы. И вкусовой качестволору дагы аябай жакшы. Анан экинчи болуп көк алма. Семерянкадан дагы жакшы, башка көк алмалардан дагы жакшы. Анан кийин бул чемпион по продаже. Гренни Смит деген алманы сунуштап жатабыз. Гренни Смиттин эң акыркы баягындай сортту, баягындай эмеси. 3-чү, 4-чү сорттору азыр Россияда 90 рубльден сатылып атат да. Биринчи сорттору 200 рубльге чейин. Биринчи сорттору деген чоң, ар бир алмасы бир 300 граммдан чыккан кооз жакшы алмалар, ошолорду өзүнүн светин жоготкондо саргарып кеткендерин ошолорду 90 рубльден сатып атышат, а биринчи сорттору 200 рубльга чейин. Анан үчүнчүсү бул Golden Delicious деген алма, бул сары алма, сап сары болот. Анан мындай жештүү дагы, жумшак, холодильникте жакшы сакталат. И товарный вид жакшы, и өтүмдүүлүгү дагы жакшы. Азыр 150 рубльден сатылып атат Golden Delicious деген алма. Анан үчүнчү бул 3 алма кышкы болуп эсептелет. Буну кышкы алмалар деп жазгыла. Анан кийин 2 жазгы алма. Жайкы алма бул Гала Маст менен Эрли Женева деген 2 алманы сунуштап атабыз. Булар как раз бар жок жерде алмалар сатылып, мөмө жемиштер жок болуп калган маалда, азайган маалда, августта алма жок маалда бышып берет, тойго аябай кетет дегендей да. Гала Маст менен Эрли Женева деген 2 алманы жазгыла. Ушул сортторду отургузгула. Эрли Женева. Бул жайкы алмага 2 сорт. Анан кокон гилес азыр Кытай аябай жакшы алып атат. Биздин кокон гилести
биздин кокон гиластын вкусу дүйнөдө эң биринчи орундагы кокон гилас болуп эсептелип, выставка болуп. Азыр ошол выставкада биздин кокон гиластардын сапаты, анан кийин вкусовой качестволору боюнча биринчи орунда болуп, ошол кокон гиластардын бизде мынабы бир 2-3 жылдан бери алып келип отургузуп, ошолордон ийгиликтүү түшүм алып, мына түштүктө Кызыл Кыя зонасы. Ошол жерде Кордия деген сортун жазгыла, Кордия. Анан Регина. Анан Бигоро Бурлат. Анан Самит деген 4 сортун сунуштап атабыз. Ушул 4 сорт кокон гиласты отургузасыздар. Булар ичи Кордия, Бигоро Бурлат, Регина, анан Самит деген сорттор. Ушул сортторду отургузсаңыздар, кокон гиластын бунун жарганда ичи дагы кызыл болот экен. Бул кокон гиластарды Кытайлар ошол жарганда ичи дагы мындай кып-кызыл, мындай бордовый, мындай суюктук чыккан эмелерди жакшы көрөт экен. Кытай биз менен азыр договор кылды. Ошол кыбыр эткен кокон гиластын бардыгын эч жака Россияга дагы, Казакстанга, Белоруссияга чыгарбай именно бизге бергиле деп азыр договор кылып жатышат. Мында мен да өзүм Кытайда алып келип, жанында жүрүп, ошонун 1 апта жүргөнмүн жанында. Кытайдын ошол Кытай өзү немеде турат экен, Гуанчжоуда. 38 мамлекеттен кокон гилас алышат экен, крупный. Ошонун бул фирманы атасы негиздеген экен. Ошол киши өзү 60-ка чыгып калыптыр, атасы да бир 85-теги киши экен, дагы эле мындай күйлүү күчтүү мындай аксакал экен. Ошол кишинин айтуусу боюнча биздин кокон гиластан ооз тийип жеп көрүп, баласына айтыптыр, бул кокон гиласты биз горный черешня деп сатабыз, 20-10 юань акчасын жогору коебуз деп. Анан бизде эми Кытайлар албай койгон немеси себеби, жакшы албай аткан себеби бизде вишневая муха деген бир ошондой курт бар. Ошол вишневая муха менен күрөшүштү мына Тажикстан менен Өзбекстан аябай жолго койду дагы. Азыр ошолордун кокон гиластары жакшы кетип атат. Украинаныкы жакшы кетип атат. Биздикин экономически эсептеп көргөндө дагы биздики аларга өтө арзан кирет экен да. Энди мына Украинадан алса самолетко жүктөө, ага жүктөө, буга жүктөө апарып жеткизип, Гуанчжоуга жеткизге чейин убакыт өтүп кетет экен. Азыр бизден эле жүктөп туруп, фураларга жүктөп, Эркештан менен же Торгарт менен өтөт экен дагы, одан нары самолет менен алып кетип калышат экен. Бейжиңге дагы өтө бизге жакшы болот экен. Анан биз менен договор түзгөндө ошолор вишневая муханы жок кылсаңыздар, биз силерден канча болсо алабыз деп атат. Азыр ошо вишневая муханын энтомофагын дүйнө жүзүндө каерде болсо дагы мына органика департаменти барып алып келип, ошону багышыңар керек болуп атат. Ошо вишневая муха менен күрөшө турган өзүнүн энтомофагы бар. Ар бир зыянкечтин, курттун өзүнүн душманы болот. Ошол душманын алып келип, биз ошону өзүбүзгө дос кылып, багып, ошону менен күрөшкөнү бизге аябай жакшы болот. Себеби дары менен толук 100% ала албайсың да. Алсаң 50%, 60%, барса 70% аласың, бирок ол кайра эле эволюцировать этип туруп эле, баягы адаптация болуп эле кайра эле бизге дагы зыян көрсөтүп берет да. Ошон үчүн вишневая муха менен күрөшө турган жолдорун жакшы колго алышыбыз керек. Анан дагы эми алмурут боюнча Williams, анан кийин Conference деген 2 сортун тандаганбыз. Ушул 2 сорту Кыргызстан боюнча отургузулсун. Анан өрүк боюнча эрте бышар өрүккө бир эле сорт тандаганбыз, армянский шалах деп. Шалах деп коет, ананасовый, абрикос деп коет дагы научный аты. Ошону тандагыла. Анан экинчиси болсо фаралия. Фаралия өрүгү дүйнө жүзүндө эң биринчи лидирующий өрүк, эң жакшысы ошол. Бул өрүк жакшы кургап берет,
жакшы компот болуп берет, жакшы джем болот, варенье болот, свежий түрүндө дагы өзү аябай кооз, сулуу, даамдагы вкусовой качестволору аябай жакшы сатылат. Анан кийин эме боюнча слива боюнча Анжелино менен эмени Стенлейди тандаганбыз, ошону жазып койгула. Ушул барып көчөт сураганда ушул көчөттөрдү сурайсыздар. Ушуларды бизге бергиле деп, ушуларды алып отургузсаңыздар, эртеге буну сатканда дагы биз кыйналбайбыз. Суроо берсе болобу? Yani siz konferans Williams деп атпайсызбы? Ошонун жанагы эмесичи кыюу асты подвой деп коет го. Ошо кайсы подвойду рекомендация барбы ошого? Эме биз азыр бардык эле подвойлорду мына бизде акча аз болгонунун себебинен биз бардык эле жерде 106-чы подвойду сунуштап атабыз. 106-чы подвойго конференцияга боло эреткен. Устун коюлбайт. Устун, астына устун неме баягы шпалер коюлбайт. Бирок эми баары бир туугандар шпалер коюп, ошонун үстүн жапканды үйрөнүшүбүз керек да. Кичине расход кылыш керек бир 4-5 жылы. Себеби мына черешняны азыр өзүңөр көрүп атасыздар. Бардыгыбыз отургузсак, куштар ошонун зыян берсе, сизге бир 10%, бияка 10%, бияка 10% берет. Бардыгыбыз отургузбай турган болсок, биз черешня ала албайбыз, куштар жеп кетип калат да. Мына ошон үчүн үстүнө баягы антиградный система да болот, баягы өтө каттуу немеден бурчактан сактайт да, мөндүрдөн бизди. Анан дагы бир жери баягы постоянный мындай как болуп мына Баткенге барсаң, мына өрүктөрдүн бир жагын мындай кылып туруп тоорус туруп таштайт да, күйдүрүп. Эгерде ошонун үстүндө баягы сетка болсо, ончолук күйдүрбөйт эле да, такыр эле күйдүрбөйт эле. Бул бир жагы, анан кийин эрте жазда билесиздер, биздин немелер гүлдөгөн маалда жамгыр жаап, үшүк жүрөт го, ошол маалда ар жерге саман үйүп туруп, эгерде үстү тосук боло турган болсо, биз баягы түтөткү жасата турган болсок, ошодо 50-70% эмени үштүбөй кармап калсак болот эле да. Мына ошон үчүн үстүн жапканы каражат издегиле. Анан не обязательно баягы гальванический трубалар, анан тигил бул деп баягы өтө мындай кымбат немелерди, материалдарды колдонбостон, тескерисинче биз ошол бакты арзан, баягы дыйкан формасында жасаганы үйрөнүшүбүз керек да. Бул жерде эми бардыгыбыз эле мындай аракетчел адамдарбыз, анан баягы өзүбүздүн профиль труба бар го, деме 4 бурчтак профиль. Ошонун жоонурагын алып туруп, анан баягынын ичин майлап, солидолдоп, анан түп жагын бетонировать этип, чтобы чирип кетпеш үчүн, анан столбанын өзүн аябай жакшы краскалап кое турган болсок, ошол бизге 20 жыл жакшы кызмат кылып берет да. Ошону менен биз багыбызды үшүктөн, күйүктөн, бурчактан, мөндүрдөн, яна куштардан сактап калабыз да. Куштарда дагы мындай бир психологиясы ушундай экен да. Мисалы бир куш бир күнү келдиби, сиздин кокон гиласыңыз турабы? Турган болсо, эгерде бир баягындай бир диск илип койсоңуздар, жалтыраган, же болбосо дагы бир мындай бир шалдырак сулдырак болуп койсоңуздар, баягыныга адаптация болгу чайын 10 күн жүрө берет экен да. 20 күн жүрө берет экен да, мынтип карап тие албайт экен да, коркуп. Анан уже адаптация болуп, уже көргөндөн кийин анан кийин кирип баштайт экен да. Эң куштун корккону бул мындай закрытый пространство бар го. Куш ого өлүп кетсе кирбейт экен да. Коркот экен. Особенно мына интеллекти күчтүү мына африканский неме, афганский дрозд бар го, алаканат деп коет. Бул аябай интеллектуально күчтүү эме экен да, куш экен. Анан бунун ой жүгүртүүсү дайыма эң биринчи бул өзүнө эмени коет экен дагы. Самый главный это безопасность дейт экен да. Өзүнүн өмүрүн аябай сактайт экен дагы, баягы закрытый пространствого кириши өтө кыйын экен да. Үстү тосулуп турат, булар аябай сезгич келет экен дагы, ошол үстү тосулган эмеге кирбейт экен. Ошон үчүн туугандар бактын үстүн алманы деле, кокон гиласты деле, өрүктү деле, малинаны деле мына бардыгын тоссо жакшы болот да. Мына кара сууда канчалаган жерлерде биз пахта отургузабыз дагы, ошол Кара суу районунда 1 гектар пахтадан ошол
ашып кетсе пайдасы ошол $1200 пайда көрүп атат да. Эгерде ошол жерлерге баягы карагаттарды же болбосо малинаны отургуза турган болсок, күн ысыктыгынан ол катып кетет да. А буга бир эле решение бар. Эгерде биз ошонун үстүн жаба турган болсок, ол малинадагы, карагаттагы катып кетпейт да, аябай сонун болот. Өзүңүздөр билесиздер, biz бардык карагаттын бардыгын биз Ысык-Көлдөн ташып жейбиз, же Алайдан келет да. Ошон үчүн бизге мүмкүн болушунча ушундай технологический вопросторду чечип туруп, ушул эмени колго алышыбыз керек болуп атат. Ошону немени жакшы? Эми буга специальный антиградный сеткалар бар. Сатылат. 1 гектарына 90 000 сомго жабылат экен да. Эмеден сырткары, бирок шпалер немеси бар, стойкасынан сырткары 90 000 сом, 120 000 сом. Немындай качественныйлери ошондой болот. Кореядан көрдүм да, бир кара сетка бар, ошол шамалдап турат. Ошондой. Ошо шамалдап турат, ошол эмеден күндөн, бурчактан, анан кийин баягындай жазды үшүктөрдөн сактап калат. Кадимкидей эле тосулат да, палаткага окшоп эле. Мына ошол жагттарын караңыздар. Эми туугандар, азыр өзүңүздөр билип атасыздар, бардыгыбыз ар жактан келген немелерди, жашылча жемиштерди жеп атабыз да. Мына Кыргызстан өзүн 3% эме менен камсыз кыла албайт да. Жүзүм менен. Жүзүм отургузгула. Кыргызстан өзүн хурма менен 3% дагы камсыз кыла албайт экен. Хурма отургузгула. Алманы биз 60 миллион сомдук алма, долларлык алманы мына Кытайдан сатып алып жейт экенбиз да. Кошуна Кытайдан бизге жылына 60 миллион долларлык китайский алма кирет экен да. Эми баягы эмелерди айтпай эле коеюн, баягы кирип атат го бизге болгарскийлери, эмелери, көк чөптөрү. Эми алар не кылды? Азыр алды дагы, тияктан алып келип транспортировка кыйын экенин билди дагы, азыр мына чүй борум бардык теплицаларды ошолор иштетип атат азыр Кытайлар. Кытайлар иштетип, анан мен силерге ответственно айта алам да, коркпой айтамын, ким эмне десе ошол десин. Бизге Кыргызстанга теплицанан мына кыштын күнү болгон бадырым, помидордон баарынан жок да, болгарскийсинен дагы, чөмүнөн дагы. Себеби дегенде ар нерсе өзүнүн убагы менен болуш керек да. Аны бышырыш үчүн канча баягында превышать эткен нормадан жогору эмелерди сээп туруп, ошону кызартырат, ошону жашыл кылат, ошону биздин базарга сунуштап атат. Алардын килограммы болсо экономический, мисалы үчүн бизге вообще невыгодный эме да. 250 сомдон 300 сомго чейин мындай сезону келгенде сатып атышат. Ошол помидорун дагы, бадырын дагы азыр кичине баасы түшүп калды. Бар жок өзүнүн убактысы менен болуш керек. Биз жашылча жемиштердин бардыгын консервированияга өтпөсөк, биз жашылча жемиштерибиздин мындай эмесин, пайдасын биз көрө албайбыз да. Качан бизде переработка болот, анан кийин ошолор бардыгы басына чыгат. Мына Кыргызстандын жерлеринин бардыгын биз туугандар. Мына дастаркондой кылып эле жайып, анан мынабы бул жерде Ысык-Көл болсо, бул жерде Баткен болсо, биз ошол жерде бардык жерлерибизге мына планировка жасашыбыз керек да. Союз малында ошондой кылат эле да. Союз малында канча 15 республиканын бардыгын планировкасын чыгарган ошондой орган болот эле да. Мына ошол айыл чарба министрлиги азыр отуруп туруп ошону планировать этиш керек. Мына отуруп, так биз эң биринчи тамак аш коопсуздугун толук чечишибиз керек туугандар. Бизде будай да болуш керек. Бизде өзүбүздүн жем болуш керек, малга биздин өзүбүздүн той чөптөр болуш керек. Адамдар жей тургандан баштап мал жей турган бардыгын биз өзүбүздүн жерлерибизде жасап алсак болот. Биз азыр жерлерибиз болгону 40% эле иштеп атат экен да. 60% не жөн эле алып койгон, бирок турат. Эч нерсе эгилбейт, 30 жылдан бери турат, барып сурасаң ээси чыгат, бирок эктире койбойт ол жерге. Мына ошол жерлердин бардыгын азыр министрлик, биздин өкмөт ошол жерге приказ чыгарыш керек. Кадимкидей, быйыл экпей турган болсоң, сенен жерди башка бирөөгө алып беребиз деген бир саясат жүргүзүш керек. Мына ошол жерлер иштей турган болсо, ар бир гектардан биз орточо эсеп менен эсептеп көргөндө, эгерде бак боло турган болсо $10,000, эгерде
мындай жашылча жемиш отургузула турган болсо ошол жерде $5000 киреше алса болот деген биз тыянак чыгарып атабыз. А бизде канчалаган миллиондогон сотик жерлерибиз бош жатат. Башкасын айтпай эле коеюн, өзүбүздүн суроолорду акырында берсек болобу? Өзүбүздүн биздин Кыргызстандын жерлерин толук иштеткени бизде ресурс, адам ресурсу жетиштүү. Болгон эле ушул мыйзамдарды мындай айкалыштырып, бири-бирине мындай жардам бере турган кылып койсо эле бизде жүрүп кете турган бардык предпосылдар бар. Себеби дегенде бизде Советский Союздан калган бизде канчалаган илим бар да. Мына азыр ошол илимдүүлөрдүн асты азыр бир 100гө чыгып калды. 100гө чыкканда дагы мына өткөндө көрдүңүздөр 90го чыккан чал кандай. Мен быйыл 15 гектар бак отургузам деп атат да. 90го чыккан чал. А одон ылдыйкылардын бардыгы азыр эмне? Бир дагы мындай сабаты жоюлбаган адам жок бизде. Биз башка мамлекеттерге караганда бизде Кыргызстанда окуган, Кыргызстанда билими жоюлган, бар жокту колунан келген бизде мындай адамдарыбыз бар. Ушулардын бардыгын туура пайдаланып туруп, биз мына Кыргызстаныбыздын ичинде өзүбүздү толук бардык продукциялар менен, май менен, даже чай менен, чайдын дагы маселесин чечип атабыз. Аз күндөрдө Кудай кааласа өзүбүздүн чайды ичебиз. Өзүбүздүн индийский чай эмес, ол чай эмес, бирок бул чайлар эмне болот? Бардыгы эмне чөп чайлар. Ошону азыр рецептин түзүп атабыз. Баягы ысык дагы келип кетпесин, баягында суук да келип кетпесин адамга мүдөз кылып, бирок ысык дагы чай болот, суук дагы чай болот да. Мүдөз дагы чай болот. Постоянно иче турган чайдын формуласын азыр биздин кыздарыбыз иштеп атат ошонун үстүндө. Өзүбүздүн чай болот, өзүбүздүн нанды жешибиз керек. Туугандар, азыр мына дүйнө жүзүндө генный модифицированный продукталар бардык жерде чыгып атат. Кытай айласы жок, ошончо кишини багыш үчүн ол ошондойго өттү. А бизде ондой муктаждык жок. Биз эң таза, анан эң мындай органикалык азык оокаттарды жеп турсак болот да. Ошонун бирден бир эмеси бул ушул калифорнийский, анан старатель деген эки сөлжан бар. Калифорнийский сөлжан менен Кыргызстандын сөлжанын аргындаштырып туруп, азыр старатель деп чыгарып, старатель дегени бул мурда алтынды казган кишилерди старатели деп коет эле да. А ушул биздин кичинекей сөлжан азыр бизге кызмат кылып атат. Ошол калифорнийский менен старатель сөлжанын сөзсүз түрдө өзүңүзгө кичинекей ферма ачып туруп, ошонун багып, ошонун өзүңөр үчүн силер ошол сөлжанды багып, өзүңөр үчүн силер биогумус чыгарып, өзүңөрдүн огородуңарда, өзүңөрдүн балдарыңарга эң экологически таза тамак аш чыгарып берип, ошону менен багыңыздар балдарыңыздарды. Эми бул сөлжан, ошого сиз био отходдорду бересиз. Бул деген биз өзүбүздөн чыккан отходдор, мисалы дарбыздын бочогу, органикалык отходдор. Андан кийин көм. Мына малдын кыгы, жылкыныкы, койдуку, коёндуку. Ушул төртөө жарай берет да. Анан тооктукуна дагы өткөзсө болот экен. Биздин группада бир киши тооктукуна дагы адаптировать этиптир да. 1 кило немеге 10 килограммга 1 кило немени кошуптур. Биринчиси. Анан кийинки бергенде 2 килограмм кошуптур, 3 килограмм, 4 кило. Акырына келгенде 100% өткөзүп иштептир да. Өтөт экен ага дагы. Тооктун көңүнө, кыгына дагы өтөт экен да. Мына акырында опыт ашып атат. Бизде мурда биринчи неме болгондо кой жолотпо тооктукуна дейт элек да. Бирок өткөзүп, ошону ийгиликтүү багып, ошодон болгондо дагы аябай гранулированный сонун эме чыгып атат экен да. Азыр мына эгерде кык менен бага турган болсок, гранулированный чыкпайт да. Бул жерде да биз мына академиктердин жана окумуштуулардын советине биз азыр муктажбыз да. Биз углевод эле берип атабыз, же углевод берип атабыз. Экөөнү бириктирип бере турган болсо, ошондо сонун вермокомпост чыгат экен да. Гранулированный. Ошонун эмесин пропорцияларын эсептеп чыга турган бизде жакшы биологдор керек болуп атат. Эми Кыргызстанда бардык эле жерлерде азот иштетилип келген, азыр деле иштетилип атат.
Ошол себептен мына верма компостко өтө турган болсок, биогумуска өтө турган болсок, 1 гектар жерге 7 тонна кетет. Биринчи жылы. Ошол 70 жыл жеп турган болсо дагы азотту кайра өзүнүн калыбына келтирет да. Анан кийинки жылы 3 тонна, одон кийинки жылы 2 тонна, анан 1 тоннага түшүрүп коесуңар, жыл сайын 1 тоннадан бересиңер да. Анан неменин буга мисал, баа дүйнө жүзүндө өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын жапай алмасы Кыргызстанда кислотность боюнча биринчи орунда турат экен, 5-6 экен эмеси, показатели. Африкадан алып жүргөн экен түрктөр 2-4 экен эле. Азыр биздики 5-6. Ошол алманы тоого барып карасаңыздар, эч ким анын астына эме сеппейт да, дары бербейт, үстүндө дарылабайт да. Ошонун бардыгын эмне аткарат? Үстүн дарылаган энтомофагтар аткарат. Түбүнө болсо өзү природный ошол түшкөн жалбырагы немени микрофлора создавать эткен да. Биз дагы азыр ошентип жерлерибизди оңдой турган болсок, бартыр ошол жерде микрофлора пайда болот дагы, анан кийин биз башка неме химический минералдарга муктаж эмес болуп калабыз. Жыл сайын огородубузда аябай жакшы түшүм ала беребиз да. Мурдагы калыбына келтирип алабыз. Анан туугандар, мына Сөлжан багыш үчүн сөзсүз түрдө биздин мына эмебизде, Кыргызстаныбызда сарай салышыбыз керек. Биз Түркмения эмеспиз. Биз Афганистан, биз эме эмеспиз. Даже мына Тажикстанда дагы баккандар ошолор дагы сарай салып атышат да. Сарайдын астын теплый пол кылып, сарайдын астын ошого 22 градус постоянный обеспечить этип берип турушубуз керек. Ошондо 365 күн иштейт. Эгерде Кудай насип этип багып ошону бир осуптарды бир 10 миллионго, балким 100 миллион Сөлжанга жеткизип ала турган болсоңуз, бул деген органика чыгарып бере турган чоң бир ишкана болуп калат да. 1 тонна Сөлжан күнүгө 1 тонна көңдү жеп 600 килограмм биогумус чыгарып берип турат бизге туугандар. Мына азыр биздин экология активисттери группасында ошолордун ичинде биз баягы паспорттары менен регистрация кылып, өзүм саткан адамдардын бардыгын чогултуп атам. Дубайга бир айына 300 тоннадан азыр договор түзүп атабыз. 300 тонна бизден биогумус алып турушат. Кудай кааласа. Эме баягы бир эмени карап көргөндө, баягы асалды сатып, балды сатып, не алып жейт экен деген суроо келип атат да магачы. Одон балдан таттуу эме барбы? Эме азыр биз өзүбүз иштетпей, ошол эмени түшүнбөөчүлүктүн себебинен ошону ошол жака сатышка туура келип атат да. Чтобы баягы биогумус баккан кишилер дагы окат кылыш керек да. Алар биогумусун сатпаса, вложениясын кандай чыгарат? Ошого айласы жок эле сатып атабыз да. Ошону биз өзүбүз алып иштетип, мына өзгөндө бир Адан деген акебиз бар да. 1 сотик жерден 1 тонна картошка алат. Биогумус бакканына бир 6-7 жыл болупту. 1 сотик жерден 1 тонна картошка алып атат ошол киши. Мына көрбөйсүздөр. Мен бардык райондорду кыдырып келдим. Бардык райондорду кыдырып. Жерлерибиз мына особенно пахта, анан кийин мындай кызылча, анан бурчак отургузган жерлерибиз бардыгы уже нитратта зависимый болуп калган. Нитрат бересин, азот селитра себесин, анан иштейт. Бербесең иштебейт. Мына ошол жерлерибизди ошол биогумус менен оңдоп туруп, мурдагы калыбына келтирип иштешибиз керек. Азыр дүйнө жүзү ойлонуп туруп, эмнеге эле мен арыктап кетип атам, эмнеге эле мен семирип кетип атам, эмнеге эле мен памятим жоголуп, эмнеге мен эмне ушундай нервный болуп атам деген суроого отуруп окумуштуулар жооп таптыр. Сенин бардыгың жеген ичкениңен ооруларың деп. Жеген ичкенибизден экен да. Эмнени жейбиз, ошону менен ооруйт экенбиз да. Эмнени ичебиз, ошону менен ооруйт экенбиз. Ошон үчүн азыр байлар бардык жерлерден издетип, таап, таза азык жеп атышат. Ошону доставка кылып, ошону сатып, ошол байдын акчасын алган фирмалар аябай көбөйдү. Мына Баткен областында ошол
органикалық департаменттің басшысы Тұрсынәлі әке 147 гектар жерде өрік отырғыздырған екен. Ошол өріктер азыр 3 жылдан бері түшімге кіріптір. Ошол жерден азыр экологически таза кылып, астына біз айтқан компостторду берип, үстүн энтомофагтар менен тазалап, ошолор өрүктү Америкага сатып атышат. Ошолордо органика деген 2 сертификат алышыптыр булар. Азыр булар цех куруп атышат. Ошол цехке Кудай кааласа биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп жардам беребиз аз күндөрдө. Мына ошол цехте Баткен облысынын бардык өрүгүн органика кылып туруп, ошону дүйнө жүзүнө сата турган шартты кылып атат да бир эле киши. Бир кишинин аракети шунчалык чоң болуп атат. Ошон үчүн туугандар, өзүңөрдүн жерлериңерде, өзүңөрдүн аймактарды органикалык аймак кылганы аракет кылышыңар керек. Органикалык аймактан чыккан продукция баягы жөнөкөй химиялаштырылган, химия жол менен алынган продукталарга караганда 100%ке чейин кымбат кетет. Буга менин далилим бар. Мына Алабука Аксы районунда бир киши бар, атын Жаныбек эке. Жаныбек эке бар. Ошол киши органика аймак кылып өзүнүн айылын 2 айылды, 3 айылды киргизип, ошол жерде кара өрүк менен бардыгын органика кылып өстүрүп атышат. 30 сомдон 1 килограмын сатып атат Германияга. Немесин өзүн, өрүктүн өзүн, кара өрүктү. Белки органика кылбагандар мына 10 сомдон сатып атышат. Бул деген 200% кымбат сатып атат да, беркиге караганда. Мына ошон үчүн туугандар мүмкүн болушунча ошол органика жака ыктаңыздар. Жанагы мен айткан сортторду отургузсаңыздар, мына Борбор Азия багбандар биримдиги ошол силердин мөмө жемишиңерди реализация кылганы толук жардам берет. Анан органика кылып өндүрүңүздөр. Азыр мына лабораториянын атайлап эң күчтүүлөрүн коюп атышат. Барат, текшерет, адамдын канын текшергендей, допинг чыгабы, чыкпайбы дегенде, спортсменди текшергенде текшерет. Бизден барган азык-түлүктөрдү анан кийин жарабайт деген вердикт чыгарып туруп аркага кайтарып берет. Мына Кордайдан эле кайтат. Россияга барбайт уже. Мына Кордайдан эле киргизбейт уже. Бир баягы карантинный объектти табат же бир жерден, ошонун бардыгын дарылап, шунун бардыгын айыктырып, анан органика кылып жегени аракет кылышыбыз керек. Анан туугандар, биз биринчи эле экспорт кылганды көп ойлонобуз, бирок биздин ички базарыбыздан 95, балким 96% продукталар башка жактан келет. Бул бизге өтө чоң ойго салыш керек да бизди. Азыр магазиндин туткасын ачып эле кирсеңиздер, эмне болот? Рошен турат, Рахат турат, анан кийин баягы эменин Өзбекстандын соктору турат. Хотя бизде канча миллион тонналап бизде пропажа болуп кетип атат да. Биз өзүбүз өндүргөн товарларды шашып-пушуп берип туруп 15%-ын гана сатып калат экенбиз да, 85%-ы падел болуп жоголуп кетип атат да. Ошол 85%-ына биз сөзсүз түрдө переработкага аракет кылышыбыз керек. Азыр обязательно мисалы үчүн өзүңүз бир ишкана ачып, анан документтерине чуркаштын кереги жок. Азыр мамлекет менен сүйлөшүп, ошол бир эле сок боло турган болсо, ошол соктун аты менен французчасын саттырып туруп адамдарга бардыгы ошол сокту чыгара турган болсо, анан кийин туугандар, мына биздин өзүбүздүн өндүрүшүбүздү көтөрүш үчүн биз өзүбүз да патриот болушубуз керек. Мына бүгүндөн баштап бардыңыздар өзүңөргө бир мындай маселени коюп болду. Мен бүгүндөн баштап бир гана Кыргызстандын гана өндүрүшүн алып жеп, өзүм ошону колдонуп, ошону кошуларыма сунуштап, туугандарыма сунуштап, ошону мен жайылтам деш керек. Мына мен өтө көп айтып жүрөм да, бул 1 литр сууда дагы саясат болуш керек да. 1 литр сууда. Эгерде биз 1 литр сууну бир Өзбекстандыкын же Тажикстандыкын же Казакстандыкын ала турган болсок, ал жака пайдасы кетет. Эгерде биз Кыргызстандын суусун ала турган болсок, ошол 1 литр суудан
50 тыйын же 1 сом биздин бюджетке түшөт. Ошол бюджет бул биздин эчекелердин, мугалимдердин айлыгы, баягы врачтардын айлыгы, милициянын айлыгы, бардык бюджеттиктердин айлыгы ошол бюджетке акча түшсө анан кийин берилет да. Азыр эми биз жылдан сайын бюджетный дефициттен арылыш үчүн биз өзүбүздүн өндүрүштү, мына Кыргызстан өзү менен өзү эле кайнап, өзү менен өзү варенье болуп, өзүбүздүн өндүргөндү өзүбүз жеп, мына Өзбекстан жаман болуп атат, көрүп атасыздар, Өзбекстанда ушундай саясат киргизген, башка Кыргызстандан кирген товарга налогун ушундай жогору коюп таштаган да. Мисалы үчүн 15 сомго кирген нерсеге 15 сом налог төктүрүп койгон. Эч ким аны 30 сомго алып ичпейт да. Биз ошондой саясатты киргизишибиз керек да. Мына 92, 93, 94, 95 магазиндердин прилавкалары боп-бош турган мезгилде дагы биз өлгөн эмеспиз да. Анан кийин дагы бир суроо түшүп келет да бул жердечи. Ошол эле фирмалар, ошол эле эмелер бар жокту товарды алып келип атат, бирок эмнеден жасап келип атат ошону? Биз толук ошону түшүнбөйбүз да. Өзүңүздөр билесиздер, Казакстандан ун келет, чычкан тийбейт. Өзүбүздүн унду чычкан дөөлүнө балалап таштайт ичине, тытып. Себеби дегенде, ошол көп казакстандык будайларына эмне чычкандын неме мышыктын генин кошуп коет да. ГМО кылып коет. Ого чычкан вообще качат одончу, жолобойт. А биз onu ne kılavuz? Tandırga cevap, nardan beri 5 parmak жасап, ошол унду жеп атабыз да. Мына ошон үчүн туугандар, биз өзүбүздүн унду жешибиз керек да. Өзүбүздүн мына сельхоз министерствода сонун сорттор бар да. ГМОсу жок, таза ошону эгип, анан семечка май неге жок болуп кетти? Азыр биз ичип аткан бул глицерин деген бир неме мына. Биз ичип атабыз го, Россиядан келип атат майлар. Бул май эмес, туугандар. Бул вообще башка нерсе. Интернетке кирип, ошону окуп көрүңүздөр ишенбесеңиздер. Биз жеп атабызга баягы шпрота. Шпрот чистым виде 15 күн гана сакталыш керек, шпрот. Себеби дегенде ал жерде онун балыктын ичин тазалабай эле кесип, башын кесип, немесин тыгып коет ошол жерге. Ал деген өтүп да тез бузулуп кете турган неме да. Аны деген эң баягындай химия менен химиялап туруп 3-4 жылга тургузуп атат ушул. Бир келин бар Ошто. Ошол Россиядан технолог алып келиптир өзүнө. Технолог алып келиптир Россиядан. Ошол технолог буга список түзүп бериптир. Мынаны алып келди. Караса, сүт, сахар, май, ундан башкасын түшүнбөптүр. Мыналар эмне деген экен? Бул дептир печеньяны рассыпчатый кылат. Бул химия дептир. Бул деген печеньяга немелерди тийгизбейт дептир. Баягы чычкан-чычканды. Бул да химия дептир. Бул дептир печеньяны дептир узак сактала турган. Ошондой кылып 6 та химияны кошуп бериптир да. Ошон үчүн Россиядан, Казакстандан, Украинадан келген печеньялар 1,5 жыл срок менен тура берет экен. А биздин өзүбүздүн бар болдуку болгону 1 ай срок. 1 айдан кийин малга кетет. Муну кайра переработка кылат. Мына ошон үчүн туугандар, биз өзүбүздүн өндүрүштү колдошушубуз керек, биз өзүбүздү аяшыбыз керек. Мейли бизге ушундай бир неме сиңип калганда, российский жакшы, башка жактыкы жакшы, Кыргызстандыкы жаман. Силер адашып атасыңар туугандар. Биздики эң экологически таза, анан кийин адамга зыяны өтө аз. Онда жаман немелер жок. Мына унду отбеливать этет, кадимкидей химияга салып отбеливать этет, ун ак болуш үчүн. Анан кийин унга костный мука кошот да. Сөөктүн унун кошот. Ал кандай өлгөн мал? Аны биз билбейбиз. Аны биз деген жеп атабыз да. Ошон үчүн туугандар, илгерки май жуаздар, анан кийин тегирмендер кайра ишке кириш керек. Эгерде биз как нация катары калышыбызды кааласак, эгерде биз улут болуп ушул бойдон Кыргызстан өсүп өнүшүн кааласаңыздар, туугандар, кайрадан биз өндүрүштү өзүбүз ачып башташыбыз керек. Мына мамлекеттин башчыларынан суранамын. Өндүрүш ачыш үчүн бир жарандык бир паспорт болуш керек, патент болуш керек, анан кийин медицинский справка болуш керек. Бул эмне деген? Ушундай өтө оңой болуш керек да. Биз ар бирибиз өндүрүшчү болушубуз керек. Туркияда ошондой экен. Туркияда ар бир киши ишкер экен да. Бир нерсе чыгарып турат экен. Жок дегенде ошол кичинекей баягындай мусор сала турган
бир идиш чыгарып турат экен, же бир нерсени токуйт экен, бардыгы эмне натуральный виде таза жегени аракет кылышат экен. Түркияда башка мамлекеттерден товар алышпайт экен. Түркия не колубуз жокпу же бутубуз жокпу деп ошондой ойлонот экен. Мына ошон үчүн туугандар, бул жерде мына бак дават сөзсүз түрдө эле ошо бак отургузуш боюнча эмес да. Бул жерде ушул өзүбүздүн